бүткүл ишкер айымдардын эл аралык күнү биздин Кыргызстанда кадамдарды шилтеп жатат. Түштүктө 5 айыл жергебизде ушул форум өтүп жатат. Ошого абдан кубанычтымын. 150дөн ашык айымдар чогулуп ушул аянтчада биздин көйгөйлөрүбүздү, биздин күчтүү жагыбызды, биздин бириге турган мүнөзүбүздү толуктап ушул жерге чогулуп отурабыз. Биригип ар бирибиз чоң жетишкендиктерге жетишебиз. Анткени бүгүн инновациялар бар, бүгүн аянтчалар бар, бүгүн долбоорлор өтө көп, бүгүн мамлекет бизге көңүл буруп өзүнүн 5 жылдык программасын 1-январдан баштап иш жүзүнө ашырып жатат. Ошондуктан бул аянтчада чогулуп кадам шилтейли. This event has been very inspiring for me. The women here have such great stories, and they are all really showing that women are 50% of the population, and we really need women to contribute 50% of the economic ideas and the ideas that are really pushing forward the economy of Kyrgyzstan. And USAID is really proud to be a part of this. Шаранын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарымдуу өкүлү менен Курак айымдар форуму коомдук бирикмеси атайын меморандумга кол койдук. Меморандумдун алкагында Ош облусунун аймагында ушул ишкер аялдардын өнүктүрүү, аларга тийиштүү шарттарды жаратуу, аларды окутуу, ар кандай ушул баягы устат, бизнес устат шакирт, анан ошол долбоордун алкагында ийгиликтүү ишкер аялдарды, ишкердикке кызыгып аткан аялдар менен ушул тааныштыруу, ушул жаатта иш аракеттерди жайылтуу максатында өтүп жатат. Биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк ишкер айымдардын күнүн белгилеп жатабыз. Мындан мурун биз Баткен, Жалал Абад, Алай Чоң Алай өрөөнүнө келип, бүгүн Ош шаарында белгилеп жатабыз. 17 ноябрда биз Бишкекте белгилейбиз. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен чоң рахмат. Мындай мүмкүнчүлүк үчүн форум Курактын жалпы командасына жана демөөрчүлөрүнө терең ыраазычылык айтам. Негизи эле мындай ишкер айымдардын иштерин чагылдырган мотивациялык жолугушуулар аябай биздин өлкөбүзгө маанилүү деп ойлойм. Менин негизги эле айта турган максатым бул өзгөчө бала менен дагы ишкердик кылса болот, жетишкендик бир чоң жетишкендиктерге аял катары бир коомдо ордунду таап, ишкер айым катары тапсаң болот дегенди айткым келет. Бул форум Курак 10 жыл болуптур. Мындан дагы 10-20 жылдыгын чогуу белгилейбиз жана коомго пайдасын алып келе турган бир ишкерман аялдарды көрөбүз деп ниет кылам. Ушундай ишкер аялдардын чоң форумдары биздин Кыргызстандын дайым эле Бишкекте эмес, башка аймактарында дагы өтүп турганы бул аябай чоң жаңылык. Буга чейин Баткенде, Жалал Абадта, мына бүгүн Ошто болуп аткан экен. Күчтүү финансылык көз каранды айымдарды көбөйтүү, өстүрүү бул бизге аябай чоң күчтүү коом түзгөнгө алып келет. Ошондуктан айымдарды айтат элем, максатыбыз бир болсо, аябай чоң жетишкендиктерге жетебиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Эркинбай кызы Акшола, Датка соода маркасынын негиздөөчүсү. Бул Курак боюнча айтып кетсем, менин ишимдин алдыга жүрүшү ушу Курактан башталды десем жаңылышпайм. Адегенде ровно 1 жыл мурун ушу жерде туруп, мен сценада болча болуп туруп, кандай сонун адамдар, кандай сонун деп аябагандай сыймыктанганда ушунчалык мага дээп күч берди десем болот.